Салам достор, эгерде сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться баскычын баса кетиңиз. Ошондо гана биздин жаңылыктарды биринчилерден болуп көрө аласыздар. Спортко акча коюуга Адин экспертти сунуштайбыз. Адин экспертте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң сизге 100% бонус берилет. Пополнение шотту басып туруп, арланга кайрылып балансыңыздарды толуктап алсаңыздар болот. Адин эксперт, ишенимдүү букмейкер. Эки же эки бөлүнүшкөн адаканчылар ар дайым кооз сүйлөп тилинен башка берекеси жок жеме уккан, коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдурган бул саясатчы Адакан Мадымаровдун тарапташтары экиге бөлүндү. Факты менен айта турган болсок, Россиянын Москва шаарына иштеп жашап жаткан кыргызстандык мекендештер кайрылуу менен чыгышты. Алар алса болгонуна карашпай Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан кабар алып турарын, мекенибизде тынчтык болсо экен деген тилектери бар экенин ар бир саясатчы өз көмөчүнө гүл тарпай жалпы элдин камын ойлосо экен дейбиз. Тилекке каршы элди ойлогон саясатчылар аз болууда дешет мекендештер. Алар Мадымаровго сизге терең ишеним менен карайт элек. Сизди өтө таза ак ниет саясатчы деп эсептеп келгенбиз. Ошондон улам сизди шайлоолордо колдоп жүрдүк. Сиз Москвага келгенде тосуп алып, сиздин сөздөрүңүздөн кубат алчу элек. Биз жаңылышкан экенбиз. Сиздин сөзүңүздөн башка кылганыңыз башка экен. Биз сизден да адашып жүргөн экенбиз. 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп туруп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы 275 метр аймакты Тажикстандыкы деген протоколго кол койгонуңузду билдик. Биз үчүн бул күтүлбөгөн сокку болду. Сизди кыргыз жерин саткан десе ишенч эмеспиз. Каркараны деле ушундай жол менен казактарга карматып жиберген экенсиз. Ал документти көрбөгөндө ишенбейт элек, деп 54 кишинин колу коюлган кайрылуу тарады. Мадымаровду колдобой калдык деп чыгып жаткан кароолууну уюштургандарга экинчи тарап каршы сүйлөп чыгышты. Кимисине ишенели? Булак Назар News чекиткейже биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин резиденциядагы үйү кимдин акчасына курулган? Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик резиденциядагы үйү түрк ишкери Ахмат Кая, Газпром жогорку кеңештин депутаты Шаршанбек Абдыкеримовдун акчасына салынгандыгы маалым болду. Маалыматта Алмазбек Атамбаев өз үчүн курган үйгө $449 000, аялы $250 000 бөлгөнү айтылат. Президент түрк досу Ахмет Кая $420 000, Аю Холдинг ишкананын башчысы Шаршанбек Абдыкеримов 7 миллион сом, Газпром нефть Азия 7 миллион сом берген деп жазат гезиттерде. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев өз үчүн мамлекеттик резиденциянын аймагында үй салдырган. Ага 89,5 миллион сом курулган. Атамбаев үйдү курууга достору жардам бергенин айтып келет. Булак Назар News чекиткейже биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес.